Негизинен кыскасы айтайын, бүгүн аябай жакшы күн экен. Бүгүн Арапа күнү, эртең болсо Жараткандын эң Рамазан күнүнүн биринчи күнү болуп атат. Бардык ошондуктан мен ойлойм, кыргызстанды куттуктап кетем. Негизинен айтканда, мына бүгүн 2,5 айдай отурдум. Ошол октябрь окуясы боюнча аны баардыгында маалым болгондой. Мен Кой Таш окуясы болобу, октябрда болгон окуя болобу, өзүмдүн ошол күндөгү кыймыл аракетим жерге өзү тынчтык, туруктуулук болуш үчүн бардык аракетим, тажрыйбамды жумшагам да. Кан төгүлүлөр болбош керек, болбос үчүн. Ошондой эле талаптануучулук болбош үчүн деп туруп. Мен ошол күндөрү жасаган кыймыл аракеттериме бардыгына мага жакындан жардам берген ошол күндөрү милиция кызматкерлери, күч органдарынын структуралары дагы, катардагы айрыкча милиционерлер, офицерлер, ошону менен бир катар мына октябрь окуясында болсо бул айрыкча жаштарга ошол элдик кошунду түзүп жакындан мага жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирем, ардагерлерге дагы. Мен ойлойм ошону менен катар силерге дагы, массалык маалымат каражаттарына дагы азыркы учурда акыркы күндөрү мени жакындан ушу моралдык жактан дайыма колдоп жүргөн өзүм тарапташтарыма ыраазычылык билдирем. Жерге өзү тынчтык, туруктуулук болсун. Мен акыйкат, чындык үчүн дайыма турганмын, мындан ары дагы да ошол сапаттан кайтпайм дайыма. Мен ойлойм, убакыт келгенде көрөсүздөр, бардыгы мен айткандай болду, Кой Таш окуясы боюнча. Бүгүнкү күнү алар каякта? Күнөөкөлөр бардыгы качып жүрөт. Октябрь окуясы боюнча дагы мен айтарым, убакыт сааты келет. Бул кылмыштын немеси жок да, аягы чыкпайт, бардыгы кылган иштерим жакшы. Жакын арада мен ойлойм, бардыгы жай-жайына коёлот деген. Рахмат.